Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Албетте интернетте Twitter эткен эле ошо Чыңгыз Айтматов тегерегинде сөздөр болот. Жапикеев Чыңгыз Айтматов жөнүндө бирдемке деди деп. Мен Чыңгыз Айтматов менен таанышмын, анткени кичинекей балакай болуп чуркап жүргөм. Атам менен дос болчу, анан ошондуктан кээ бир кечелерге же чогуу уюштурган бир нерселерге алып барчы. Мааракелерге ошол жерден анан Айтматовдун жанында чуркап жүргөмүн да, кичинекей бала болуп. Ошондо кийинчерээк дагы бир көрүштүк. Улгайгандан кийин бир оз сүйлөштүк. Албетте Чыңгыз Айтматовду түшүнүш керек. Биринчиден Луи Арагон жана Рабиндранат Тагор дейт. Ушул эки киши Чыңгыз Айтматовго аябай чоң жардам беришти дейт. Анан эң негизгиси ошо Чыңгыз Айтматовго Луи Арагон кылды дейт. Анткени эл аралык деңгээлге чыгарып, ушундай рекомендация берип, дүйнөгө таанытты. Дүйнөгө таныткандан кийин Советтер Союзунан ушундай акылдуу киши чыкты деп, ага албетте ошо адабият боюнча Нобель премиясын ыйгарган. Мен үчүн мисалы Чыңгыз Айтматовдун эң баалуу нерсеси бул деген маңкуртчулукту сүрөттөгөнү да. Анткени жуандар мындай же гегундар бир тарыхтык булактар боюнча кыргыздар болуп калышы ыктымал. Кыргыздын дагы бир туугандары да, ошо урпактары же ата бабаларынын дагы туугандары болуп чыгат. Жуандар жанакындай маңкуртту жасаганын сүрөттөп берген. Бул деген ал Советтер Союзуна айткан каршы сын болчу. Ошол жерде идеологиялык, пропагандалык мээди жуу бул накта ошол маңкурттарды даярдоо иш аракети болчу. Ошон үчүн Советтер Союзунун элинин көпчүлүгү маңкуртчулуктун астынан өткөн деп эсептелинет да. Анан азыркы эле аз эмес да маңкурттар. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматовго ар кандай сын айтса болот. Анткени мындай улук адамды тепкилесең, ошончо атың өсөт дегенде, ошончо маалыматтык мындай хайп болот дейт. Аны менен ички саясаттан да алаксытса болот ошо тема менен. Бул жерде мен ушуну байкап жатам, саясаттануучу катары. Баса менин атым Искендер Шаршеев, мен саясаттануучумун да. Бирок бир нерсени алыш кыйын. Өзүнүн жетишкендиктерине жеткенден кийин Чыңгыз Айтматов сый урматка таандык, жана ким гана эмне дебесин Чыңгыз Айтматовго баары бир да, жана кыргыз элине да баары бир. Анткени бул деген анын баалуулугун эч бир азайтпайт. Бирок бизде геосаясий канал, ошон үчүн геосаясатка өтсөк, эң кызыктуу нерсе болуп жатат дүйнөдө туугандар. Эми Трампты билесиңер, мисалы үчүн Трампка Мачадо өзүнүн тынчтык боюнча премиясын берсе дагы, Нобель комитети ошол тынчтык премиясын жокко чыгарып салды. Баары эле күлүп атат, ошо өзүн кичине уят кылды президент. Бирок бир нерсени түшүнүш керек. АКШда реднектер бар да, орточо класс бар, жумушсуз, мындай республикандык ушундай идеологияда. Уят болсо алар уят болду. Бирок чынын айтканда Американы ким курса ошолор курду да. Ошон үчүн Трамптын эки ушундай күчү бар. Эмне гана кылбасын уят болот, эл уят болот. Бирок баары бир ошону аны колдогон кишилер бүгүнкү күнү ошо дүйнөнүн саясатын куруп жатышат. Жакшыбы жаманбы? Кээ бир учурда көп мамлекеттерди коптондурат. Акыркы жылдары биз байкаганыбыз боюнча ошо бүт дүйнө боюнча кандайдыр бир өзүнчө күч мындай түзүмдөр пайда болду. Мисалы үчүн азыр Сауд Аравия, Пакистан, Түркия ушул 3 мамлекет акырындап мындай келгиле чогуу бир ушундай мусулман натосун түзөбүз деген сөздөрдү айта баштады. Бул аябай дүйнө жүзүндө Кытайды коптондурду, Иранды коптондурду жана АКШны коптондурду да. Бүгүнкү күнү аябай 26 жылдын башына эң көп талкууга алынган долбоор деп эсептелинет. Бул жерде ошол 3 өлкөнүн бирдиктерген ушундай кандайдыр бир жыйыны болуп атат. Жана негизи бүт ушул 3 өлкө тең ар кайсы коркунучтардан бири-бирин коргойбуз деген сөздөрдү айтып атышат. Эмнеге? Анткени албетте билесиздер, Пакистанда ядердик курал бар да. Эми жалпы ушундай маалыматтарды алсак, кичине детальдарды алсак да, мындай токотер жерлеринен кичине токтолуп мындай карасак. Биринчиден эң базасы бул деген стратегиялык келишим түзүлүп жатат. Азырынча кол коюла элек, ал боюнча талкуу эле жүрөт, документтер даярдалып жатат, азырынча ишке кире элек. Бирок кантсе документтердин кээ бир ушу маалыматтары сыртка чыкты, кичине окуганга мүмкүнчүлүгүм болду. Албетте бул деген Strategic Mutual Defense Agreement деп аталат, ал SMDA деп англисчеси. Сауд Аравия жана Пакистан 17 ошо сентябрда кол койгон 25 жылы Эр-Риядта. Аякта мындай деп эсептелинет: эгерде кайсы бир өлкөгө кол тийсе, бирөө жоо келип туруп кол салса, албетте бул деген эки өлкөгө тең кол салуу деп эсептелинет.
ошондо эмнеге бул баягы натодогу 5-беренеге окшош нерсе. Жана албетте мисалы үчүн Сауд Аравиясына бирөө кол тийсе, жана Сауд Аравия суранса, ошол эле замат Пакистан ядролук куралды колдонгонго укук бар, ушул келишим боюнча. Дал ушундай эле эгерде Пакистанга кимдир бирөө кол салса, курал жактан болобу, аскер жактан болобу Сауд Аравия ошол Пакистанга жардам бергенге өзүнүн баягы макулдугун берет да, тез жардам берет да, акча берет, ресурс берет, ар кандай нерсе берет. Түркия дагы ошолам деп туруп алды. Ошо январдан баштап, ошо 3 айынан баштап 26-жылы Анкара бизде киребиз деп келди да, ошо Сауд Аравиясына жана Пакистанга. Bloomberg'тин маалыматы боюнча 9 ошол январда алгачкы ошол сүйлөшүүлөр башталды. Мурда 15-ші, ошо 3 айдын 15-inde да, январда. Албетте Пакистандын коргоо министри жана коргоо өндүрүштүк ошо министрлигинин министри Раза Хаят Харрадж ошо айтты, 3 илтек келишим түзүлдү дейт, жаздык дейт, даярдадык дейт. Жана аны азыр кичине карап атабыз, баардык тараптар карап, оңдоочусун оңдоп, киргизүүсүн киргизип, соодалашчысын соодалашып, ушундай кандай нерселер жүргүзүп атабыз дейт, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз дейт. Албетте бүгүнкү күнү ошо англисче айтканда draft completed and in pipeline дегенде, бул деген биз деген ушуну макулдаштык, эми кол койгонго азыр эле калды деген сөз да, кетип баратат кол койгонго дейт. Бирок кол кое элек. Ошентсе дагы бүгүнкү күнү албетте жакынкы жумаларда, жакынкы айларда кол коюлса, бул да мусулман натосу түзүлөт. Ушуну түшүнүш керек. Албетте алгачкы ошо аскерлерин бири-бири менен таанытып, бири-бири менен кандайдыр бир ушундай аскердик үйрөтүүлөрдү, үйрөнүүлөрдү өткөрүүлөрдү башташты. Бул деген Spears of Victory 2026 деп аталат англисчеси, кыргызчасы айтканда бул деген жеңиштин найзалары деп которсок болот да. Жеңиштин найзалары деген ушундай аскердик машыгуулар болуп жатат. Аякта Пакистандын аба коргонуучу системалары, учактары, ВВС, аба күчтөрү мындай катышып жүрөт. Түркияныкы дагы жана Сауд Аравияныкы да ошол 3 аба күчтөрү ушун чогуу ушинтип машыгууларды өткөрүп жатат да. Ар бир тарап эмнени убада кылат ал келишим боюнча. Сауд Аравиясы бул деген курал алып берүү, логистика, акча, нефть убадасын берет да. Сауд Аравияныкы ал аябай чоң нерсе. Албетте ошо Сауд Аравиясынын азыркы ошо шейхи, башкы шейхи ушул бүт нерселерди аны бир кездерде баягы сен Хашоги деген журналистти өлтүрдүң деп ошо Түркиянын элчилигинде НАТО өлкөлөрү АКШдагы аны кол тийгес кылып салган. Баягы кол тийгес деген сөз жаман мааниде да, анткени инвесторлор келбей калган, эч ким ага акча салбай калган. Сауд Аравиясына, Сауд Аравиясы болсо чоң инвестиция токтогон өнүктү, курал сатпай койгон. Анан ошонун аркасынан алар ушундай иш аракеттер жасай баштады. Алар деген эми мейли анда башка күчтүү оюнчулар менен ойнойбуз деп ушундай убадасын беришти да. Алар деген мисалы Бап-эль-Мандеб булуңуна көзөмөл салат, Кызыл деңизге көзөмөл салат да. Пакистанда болсо 170 ушул ядролук дүрмөт бар. Пакистан ошону менен катышат, ошону менен салым кылат. Жана 650 000 активдүү аскер күчтөрү бар. Ал аскер күчтөрү эми кээрлер айтат, машыгуусу аябай мындай күчсүз деп, бирок кантсе дагы Бириккен Улуттар уюмунун алкагында алар дүйнө жүзүндө ошол тынчтык орнотуу иш аракеттерин көп жасашкан, тажрыйбасы зор. Афганистанда согушкан, Магадишуда согушкан, Суданда да азыр кызмат өтөп жүрүшөт ушу пакистандык аскерлер. Албетте баллистикалык ракеталар бар, Шахин деген. Баллистикалык ракеталар керек болсо ошо 500 километрге чейин, 1000-2000 километрге чейин уча алат. Албетте ядролук зарядты жеткире алат, же болбосо жарылгыч заттар, же кайсы эмнени жеткирер десе ошону жеткирет. Түркия дагы ошого кошула баштады. Булар деген байрактар, Акинжи, баягы Милжем деген ошо суу кайыктары, аябай сонун негизи. F-16 эски ошо 4-же 4+ же 5 4-чү кыргыч учактарын модернизациялоо боюнча аябай тажрыйбасы зор Түркиянын. Жана ошо Сирия, Ливияда аябай мындай тажрыйбасы зор да, аскер иштерин алып баруу. Жана ошо Карабахтан дагы алардын ийгиликтери зор деп эсептесе болот. Жана анын алкагында дагы Азербайжан автоматтык түрдө бизде кошулабыз деп атат да. Бүгүнкү күнү ушу мусулман натосуна дагы кызык
кызыгуусу менен Өзбекстан карап жаткан. Албетте Азербайжан киребиз дейт, биз деген кошулабыз дейт аскерлер менен. Албетте Мисир дагы айтат, Мисир Сауд Аравиясы менен ошо келгиле Red Sea Access деген келишимге кол коебуз дейт. Ал келишим боюнча биз дагы ошо баягы мусулман натасына кошулабыз деп атат да. Жана ошо башка араб же мусулман өлкөлөрү же болбосо баягы ислам кызматташуу өлкөлөрдүн бирикмеси деген уюм бар, ой издеп коет. Ошол дагы акырындап ойлонуп жүрүшөт да, алардын мүчөлөрү мусулман натасын түзсөк биз да кирбейли деген сөздөрдү айтып атышат да. Албетте бул деген Ирандын күчөшүүсүнө аябай кооптонуп атат Сауд Аравиясы, анткени Сауд Аравия менен Иран кичине душмандар деп эсептелинет. Израилден да кооптонуп атат. Израиль өнөктөш болсо дагы АКШнын баары Сауд Аравиясына каршы деп сезилет да. Ошондой нерселер бар. Бири-бири менен Ибрахим келишимдерин түзсө дагы кичине кооптонушат баары бир. Жана Трамп аябай жинине келтирип атат, санкцияларды кылып, ар кандай баягы Кытайга нефти сатканга каршы карап, мурунку Америка Кош Штаттары берген кепилдиктерден баш тартып да. Анткени Америка Кош Штаттары Сауд Аравиясына ушундай аскердик кепилдик берген да, коопсуздук боюнча. Бирок ал нерсени Трамп акыркы күндөрү ушундай олку солку кылып атат да. Олку солку кылгандыктан Сауд Аравия айтат, биз аябай байбыз, бирок биз ушундай нерселер чыдабайбыз депчи, биз деген иш аракеттерди алып барабыз баары бир деп атышат да. Албетте Иранда дагы ушул курд баягы топтору чоң өз мамлекетин түзөбүз дейт. Бул да чоң коркунуч жаратат. Ошо Ансаралла хуситтер Иран менен колдонгон, алар да чоң коопчулукту бузган иш аракеттер жасап жатат. Ошо Бап-эль-Мандеб улуунда мисалы үчүн бүт ушул нерсе Сауд Аравиясына жакпай жатат да. Ошон үчүн Сауд Аравиясы жаңы жолду тандап атат. Өзбекстан кирем деп баратса, АКШнын түтөнүп кетип, АКШ президент Трамп Өзбекстанга сунуш кылды да. Ошо мен деген тынчтык ушундай кеңешин түзүп атам, тынчтык кеңешке мүчө болуп кирбейсиңби деп. Өзбекстан мындай көп узакка узабай тез эле жооп берди да, биз киребиз деп. Киребиз деп жооп бергенде ага мүчөлүк үчүн $1 миллиард төлөш керек да. Анын аркасынан Армения да кыйкырашат. Биз да кирмекпиз, керек болсо бизде миллиард жок болсо деле баары бөлүп туруп төлөйбүз деп туруп, бизди да чакыргыла деп Пашинян да айтып чыкты. Трамп ушул тынчтык кеңешине Пашинянды да алат, Арменияны да алат да. Аны ушинтип баягы Өзбекстан жулуп алып атат да, Борбор Азияны, ошо баягы араб мусулман өлкөлөр натасынан жулганга аракет кылып жатат да. Албетте Өзбекстанда дагы ушундай сөздөр болгон, атомдук куралды жасасакпы деп. Алардын журналисттери, ошо саясатчылары ушул нерсени, блогерлер дагы айткан. Албетте ага дагы каршы сөздөрдү айтып чыкты. Мындай баягы ядердик курал Өзбекстанга кереги жок дегенде, тынчтык менен эле жүрөбүз депчи. Бирок көрүп атасыңар, араб натосу ядердик куралга кызыктар да. Анан ошол ядердик куралды эмки араб өлкөлөрүнө жана мусулман өлкөлөрүнө таратуучу мамлекет бул Пакистан болуп калат окшойт да. Биздин да ошо өлкө башчыларыбыз Пакистан менен бекерден жакын арада эле көрүшүп кетишпесе керек. Ошол нерсе да бизге керек болуп каларбы? Анткени эгерде ядролук куралды Пакистан даяр кармап турса, мусулман натосуна Кыргыз мамлекетибиз да кирсе, анда кичине башкача бир сөз сүйлөп калабыз да. Биздин саясатчылар башкача сөз сүйлөп калат. Соловьев сыяктуулар бирдемке десе, балким биз да катуураак жооп бере баштайбыз да. Азыр болсо катуураак деле, катуу эле жооп бердик, бирок аябай мындай сылык деп айтса болот да. Анан албетте АКШ мындан аябай коопчулуктуу нерсени сезип атат өзүнүн, анткени күчүн жоготуп атат жана ошол Иранды токтотууга мүмкүнчүлүгү да азайып атат да. Анткени бул блок мусулман натосу өзүнүн оюнун ойнойт да. Анын сырткары Индия да ошо Пакистан эгерде аябай күчөп кетсе, эгерде Пакистан менен согуш болуп кетсе, Индияда Сауд Аравия Пакистанга жардам берсе, Индиянын күчүн бул азайтат да. Анын сырткары дагы Иран дагы аябай чоң ушул жерден кооптуу нерсени өзүнө көрүп атат. Анткени ошо Иранга каршы бул нерсе болот. Иранды бөлүп жарууга же болбосо баягы жоготууга, же болбосо аяктагы толугу менен бийликти алмаштырууга ошол мусулман натосу иш аракеттерди алып барышы ыктымал. Жана ушул нерсе кээ учурларда Иран саясатчылары аркылуу чоң сынга алынып атат. Мусулман натосу түзүлбөш керек деген ойлор да болуп атат да. Түздүргөнгө мүмкүнчүлүк бербеш керек деген да сөздөр айтылып атат. Анан албетте эгерде жалпысынан караганда менин жеке баалоом бул деген баягы кепилдик да. Бул деген өзүн сактоо, алдын алуу, кээ бир нерселерге алдын алып туруштук берүү деп эсептелинет. Анткени Сауд Аравия бай, бул дүйнөдө ушундай да, сен бай болсоң, эгерде аркаңан сени коргогон
жан сакчы болбосо аны бир күнү барыбир сага өтө баягы башка бир күчтөр кол салат да. Ошон үчүн же сен тың болушуң керек, же жаң сакчың болушуң керек, башка ядролук куралы бар мамлекет менен дос болушуң керек да. Ошон үчүн бул деген ошого аракет да, кичине бизди тийбегиле, биз деген биздин досубуз зор деген ошо сөз айтканга жана коопсуздукту камсыздаганга ушул иш аракеттер болуп жатат. Бул эгерде кол коюлса жакын арада, бул деген эң чоң ушул мусулманчылык өлкөлөрүнүн арасында күчтөнүү деп эсептесе болот туугандар. Албетте бул даяр келишимдер, бирок албетте Эр-Рияд, Исламабад, Анкараны караш керек, эмне дээр экен, кандай болор экен. Анткени эгерде карасак ар кайсы чагымчылдар деле бар, ушул атайын кызматтар деле ал келишимди кол койгонго бөгөт салышат, каршы чыгышат, баары ушундай иш аракеттер болуп кетиши ыктымалдуу. Туугандар, эмне деп ойлойсуздар? Мусулман НАТОсу түзүлгөнгө кызыктарсыңарбы? Комментарийлерге жазгыла. Эгерде түзмө-түз биздин мамлекет ушул ядролук куралды ала албаса, анда ушул ядролук куралды ушуну Пакистан аркылуу кандай ижарага алсак болобу? Ушундай сыяктуу баягы чогуу иштешели деп пикириңерди, комментарийлерди ошо мен видеолордун астында күтөм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.